Ассаламу алейкум, урматтуу New TV Патруль программасынын көрүүчүлөрү. Сиздерге Бишкек шаарынын аймагынан тартылган кылмыш, кырсык, окуялары тууралуу кезектеги чыгарылышыбызды баштайбыз. Бул жол тандабастардын айдоочулары жол эрежесин одоно бузуп, коомчулуктун катуу сынына кабылышкандыгы үчүн айып төлөп токтотуучу короого кирип келатышат. Окуяны башынан айта турган болсок, мындан 2 күн мурун тагыраагы 8 сентябрь күндүзгү саат 1:30 чамасында катар тизилип бараткан ондогон унаалар башка айдоочулардын жолдо жүрүүсүнө тоскоолдук келтиришкен эле. Алар Бакыт өргөөсүнүн алдындагы Жумабек көчөсүнөн Жусуп Абдрахманов көчөсүнө чыга берерде катуу үн чыгаруучу белгилерин иштетип, башкы жолдо келаткан башка айдоочулардын алдын бөгөп коюгону күбө тарабынан тасмага түшүрүлгөн. Видеонун автору көрүнүштүү массалык маалымат каражаттарына жай арзамат эле коомчулук айдоочуларды таап, жазалоо керек деген билдирүүлөрдү айта баштаган. Окуянын эртеси кечке жуук Бишкек шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын инспекторлору бейбаштыкка шектелген айдоочуларды таап, жол тандабастарын айып короосуна камады. Бул жерде азыр коопсуздугубуз 7 машина турат, текшерип атабыз. Текшергенге алып кирдик булардын баарын дегичи. Эми негизи деген 11 деп чыккан. Дагы ар жакта 4төө келелек азыр 4төөнү алып келет азыр. Төртөн хозяин. Экөөнүн тех паспорту менен келди. Тех паспорту менен келди, машинасы бузулган экен. Штырь установили, еще не поставили, да? Бирок келишет. Алар да оформлойт. Запредага көрөдөн экөө экен, экөө бузулган экен. Келишет. Алар келишет. Ал эми айдоочулардын айтымында алардын Геленвагендери тойлорго кызмат кылат. Ошол күнү да үйлөнгөн 2 жаштын тоюна шашып калгандыктан жол эрежесин бузууга туура келди дешет. ЗАГСка Бакыт өргөөсүнө кечигип аткан себептен Советский Иваницына кезилишинен маргающий болуп атканда светофордон өтүп, кичине нарушение кылды деп. Мыйзам чегинде азыр жазасын тартабыз. Кетирген күнөөлөрүбүзгө кечирим сурайбыз. Өзү негизи биз ушундай шашылыш түрдө эле нарушение кылып калдык. Мындан кийинкиси кайталанбайт. Эми жаштык болуп койдук. Мындан кийин кайталанбайт, сабак болсун деп. Жол эрежесин бузгандыгыңызды жакшы билесиз, э? То есть сиз бул нерсени осознанно жасап жатасыз? Мойнубузга алып, Атайлап жасадыңызбы? жок, атайлап эмес, жаштык кылып эме кылып койдук. Эми жазабызды мойнубуз жазабызды алып атабыз мыйзам чегинде. Барып алып келдик. Бүт баарынан тиги Советский Иваницыдан. Ошол жерде эле токтоп турушкан бар. Ошол жерде токтоп турушуптур. Баарын чакырдык, чакырсак эле сразу келишти. Келип баары тегиле кылган күнөөлөрүн мойнуна алып, азыр баарына протокол жазып бердик. Могул жерге келип тургандардын баарына. Öptüğümde sıyıralım yani. Amcan arşaya da koydu. Kızlar var bu. Yapmıyor. Yapsal. Айнектери тегерете караңгылатылган кара түстөгү Мерседести жол сакчылары жолдон байкап, артынан ээрчи отуруп келип токтотушкан. Караңгылыкты сүйгөн айдоочу түшөр замат эле жол сакчыларына тиешелүү документтерин көрсөтө алган эмес. Руль башкарып келаткан жигит документтери жок болгондугу аз келгенсип, спирт ичимдигин ичкенге да шек туудурат. Аны мастыкты аныктоочу жайга алып барып, түтүкчө үйлөткөндө спирт ичимдигин ичкендиги тастыкталып, Мерседеси айып төлөөчү короого токтотулду. Какой ты трезвый. Ты пьяный мальчик. Все. Видишь? Все. Сразу
моментально. Убедила. Нет, я вот... Убедила. Конечно, я после этого... Skori biya bekleşal biz birinci milisa çakırdık. Я... Мол... болду ачпай эле коюңуз. Мен алып келип боламатып. Кийип алыңыз. Койдыңыз, тура албайт. Калаанын Рыскулов жана Кулиев көчөлөрүнүн кесилишинде түнкү 3 чамасында жолдо өтүп бараткан жигитти белгисиз адам бычактап кетти. Жол жээгинде бутуна шиштүү нерсе сайылып, жардам сурап отурган жабырлануучуну көргөн күбөлөр милицияга кабар берген. Элесалан бул ушунашына жардам сурап калды. Анан биринчиден биз скорый чалганабайк азыр. Скорый келбей калганда эң биринчи анткени эмнеге милицияга келишкен. Анткени бул байкелерге ошо чалдык. Ушунашындай деп сиздерге кайрылдык. Эмне болгонун толук маалыматын өзүлөрү алсын депчи байке. Сиз чалдыңыз милицияга Мен биринчи? чалдым. Жок, мынакей мен өзүмдүн жубайым чалды эң биринчиден. Сиз тартып берейинби бетиңизди? Ошо жубайым чалып, анан жубайым чакырган. Жубайым чакырып туруп, анан Канча мүнөт мурда чалдыңыздар? 10 минут назад 10 çaldım. мүнөт мурун биз чалдык. Шиштүү буюмдун мизинен буту ооруксунуп, жаны көздөн учкан жабырлануучу Жалал Абадтын Базар Коргон районунан болот экен. Ал Борборго мындан мурдараак деле келип, шаардын четиндеги айылдардын биринде навайчы болуп эмгектенип жүрүптүр. Түн ортосунда Ош базарына жакын аймакта жүргөн жеринен белгисиз жигит андан акча берүүсүн талап кылат. Ал бере албасын айтканда, оң бутун көздөй бычак сыяктуу шиш нерсени шилтеп, из жашырып кеткен. Какую ногу ударил? Да. Белгисиз жаранды бычактап кеткени тууралуу келип түшкөн. Бизге деген учурда оң бутунан бычак жеп, ошол жерде турган тез жардам чакырып, азыр өтүп кеткен. Сайган киши жөнүндө маалыматтар барбы? Сайган киши жөнүндө маалыматтар жок азыр. Азыр иштейт. Тез жардамдагы дарыгерлер жабырлануучуга медициналык жардамдарын көрсөтүп, кайра тартып кетишти. Ошол маалда Рыскулов көчөсүн бойлой жайгашкан намбыш урчу жайлардан дагы бир навайчы чуркап келип, токтоп турган унаасына бейтаныш адам кирип, жатып алгандыгы боюнча маалыматты айтат. Я был пьяный, вот это вот. Я водился, просто облокотился от нее. Ну, замёрз. Пойдем, честное слово. Кайсы жагынан сындырыптыр? Разбито. Пойдем, Нан учурал да бекте. Там бул иним чаташат. Жактан үйүндөн келип, вот паспортто жака кирип эсалып. Тандыр эсебесе. Анан келсе сигорчтартан ким надо сунуп. Ичинде жаткандан көрүп калдың да? Талкаландап калган нерсе да? Жок да. Ичине жатып алыптыр кирүүгө. Жигулинин кожоюнунун айтымында унаасын кечке жуук айнектери бүтүн бойдон короонун сыртына токтоткон. Таңга маал чогуу иштешкен адамы келип, машинанын айнеги талкаланганын жана салонунда бирөө уктап жатканын көрүп калган. Бул жүрөбү машина бул? Уважаемый, как вас зовут? Шишкин Анатолий Александрович. Год рождения, проживает. 1986 год. Город Карабалта. Ал эми унаанын ичине кирип уктап калган славян улутундагы адам болсо өзү карабалталык болорун. Түндө үйүнө кете албай көчөдө калып, сууктан үшүп, Жигулинин ичине жатып алганын айтып берди. Бирок айнектерин талкалаганын моюндаган жок. Тартип сакчылары аны башка бирөөнүн мүлкүн талкалагандыгына шектүү катары милиция бөлүмүнө алып кетти. Үшүп кирип жатып турган.
Ушул эле күнү айланага үрүл-бүрүл жарык түшө баштаганда 102 кызматына Рыскулов жана Жаш гвардия бульварынын кесилишиндеги кабат үйлөрдүн терезесинде жылаңач адам кыйкырып жашоочуларга тынчтык бербей жатат деп билдирүү түшкөн. Тартип сакчылары айтылган дарек боюнча келип, үйдүн 7 кабатынын терезесинде белгисиз эркек өзү менен өзү кыйкырып тополоң салып жатканына күбө болушту. Эмне кыйкырып атасыз? Не болду сизге? Бирөө ачууңузга тийдиби? Ким тийди? Түрктөр тиди. Я. Түрктөр. Кошунаңызбы? Таң аралаш кошуналарына короздой кыйкырык салган адамдын жубайы да күйөөсүнө түшүнө албай башы маң болуп турган экен. Айтымында күйөөсү достору менен футбол ойноп кайтып келгенден кийин эч бир себеби жок терезеге туруп алып кыйкырып баштаган. Эде кирерсиз түрүшпөй. Өткөндөгү байкелер жок экен, Иә. Түшүнбөйт экенсиздер. Түшүнбөй? Иә. Ком. Кайсы бере алмайсыз керек. Сыртта өтүп бараткандар чалып. Элдер чалып атат, башын чыгарып алып, кыйкырып отсоң кайга чалат элдер. Байке. Айдай кыйкырып, йогурду амма. Кайгоолчулар кыйкырчаак адамдын өздүгүн аныктап, аны үйүнө кирип эс алуусун айтып, кошуналардын тынчын албоону эскертип кайра кетишти. Тынчын алып атпайсыңбы элдер? Болуптур, өзү чалып. Өзүңүз тиле ойлогоңуз. Мойнум алайын, ошо мойнум алып тур, кечирим сурайын. Эмне андан башка эмне кылайын? Болду, кечирим сурап атпайм мен. Командир, кечирим сурайын. Кирип кетейинчи, ынтымактуу деп. Проедьте, пожалуйста, Матросова, дом 3, посещение Горького, якобы пьяные шумят. Шаардын Орозбеков, Токтогул көчөлөрүнө жакын аймактагы түнкү эс алуу жайларынын алдында милициянын ыкчам тобу ок атуу катталгандыгы үчүн иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Күбөлөрдүн айтымында ок чыгарган жаран криминалдык милиция кызматынын кызматкери болгон. Ал кафенин алдында травматикалык тапанчасынан белгисиз себептерден асманга 2 рет ок чыгарган. Тапанчанын үнүн жакын аралыкта жүргөн ИИМдин өздүк коопсуздук кызматынын өкүлдөрү угуп жетип келип, куралды алып калууга үлгүрүшкөн. Бактыга жараша тапанчадан эч ким жаракат алган эмес. Учурда милициянын ыкчам кызматкеринин жоругу иликтенип жатат. Белгилей кетсек, окуя 5 октябрдан 6-сына оогон түнү болгон. Травматикалык тапанчага байланышкан дагы бир башка окуяга журналист кесиптешибиз аралашкан. Ал өзүн бир нече жыл илгери чыгып жүргөн Фемида аттуу коомдук саясий укуктук гезиттин кабарчысы болуп иштейм деп тааныштырат. Бул адамдын айтымында үйүнө орус кызды конокко чакырып, чогуу ичимдик ичип отуруштары жакшы эле уланыптыр. Ошол маалда күтүүсүздөн жубайы келип калгандыктан конок кызды сыртка узатып чыгып баратып, асманга ок чыгаргам дейт. Один раз этот выстрелил у себя во дворе, с этого, с травматного, и все. За это привезли, наверное. Больше не знаю, за что. В установленном месте надо стрелять, правильно? А? В установленном месте надо стрелять, правильно? Я дома у себя был, во дворе. Ал эми жабырлануучу кыз болсо, аны бүгүн эле көчөдөн таанышкан эркек үйүнө алып барып коноктоп, эч себепсиз башыма тапанчасын такап коркутту деген айыбын айтууда. Пошли туда сядем, пойдем туда сядем. Он начал пытался меня изнасиловать. Потом ему позвонила жена. Он все, то, что он это скинул, почему я не одела. Быстро одевайся. Все. Я только успела. И на кухню он начал на меня кричать. Он меня толкнул. Я упала. И он начал меня бить. Вот. Ну и там еще синяки. Потом взял за волосы, посадил меня на стул пистолетом. Да, чё, вы? Басын сәже болыңыз. Эшигин ачты, анан бияка ит бар экен. Арыздануучу эмне деп кайрылган экен? Арыздануучу бизеки чалды, мен пистолетпен коркутуп ататты. Ошонун негизинде манаса 218ге келдик, ошол маалымат такталды. Арызданган кишиге жолуктук, азыр машинада отурат биз менен. Анан
коркуткан кишинин наамын сурадык, жашаган жерин сурадык. Соседдер да тааныйт экен бул кишиничи. Көчөдөн коркуткан да? Көчөдөн коркуткан. Тапанчасы жанында экен? Тапанчасы жанында өзү ыктыяр менен үйүнөн алып чыгып берди да, как положено. Күбөлөрүн өзүнчөчү. Ичинде үйдө аттым деген турбайбы бул, Өзүм корооман аттым дейт, ооздук аттым дейт. Анан гильзаңыз каякта десем, гильзам ыргыт өрдүм дейт. Ошону издеген келдиңиздер азыр? Ошону издегени келдик азыр. Ушул үй болчу да. Үйдүн хозяйыны бул. Где вы подобрали? Здесь оно лежало. А у кого гильза сейчас? А? У кого? Каяк жакка ыргыт? Пойдемте. Сейчас. Үстүн кызын Каякта экен тартсаңыз. Тигер конту атасына. Сен иземет этпен. салгола. Кирелу? Кухнясын осмотрыш келип, на кухне меня угрожали ведь. А? Угрожали. На кухне угрожали? Ну, кухня точек, сейчас посмотрим. Кто говорит? Заявитель. Да, заходи. 1 май райондук ички иштер башкармалыгынын кайгылуучулары эки тараптын тең жүйөлөрүн угуп, окуяга атталгандар эки кайрадан келишип, травматикалык тапанчадан атылган окту таап, тергөө иликтөө тобуна өткөрүп берди. Ал эми жабырлануучу менен шектүү наркологиялык борбордогу текшерүүнүн жыйынтыгында экөө тең мас абалында болгондугу аныкталган. Окуяга айыпталып жаткан адамга бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Чыгарылышыбыздын мындан аркы бөлүгүнөн калаадагы Бишкек парк соода борборунун эс алуу жайынан тартылган окуя менен улантабыз. Ильяс байке, салам алейкум. Кандайсыз? Сиздин жардамыңыз керек болуп атат. Эметсе могу Бишкек парктын үстүндө Чераса деген неме кафеге келсез, несовершеннолетнийлер бирде выпивка ичип, кальян чегишип отурушат. Ошондо неме болсо келип тартып эметип кетиңизчи. Мына жаш балдар, несовершеннолетний балдар баардыгы отурушат. А могу жерде 10 чакты бала отурду, несовершеннолетний 10 чакты бала отурду. Мен эч кимди кармай албайгам, могуну кармап чегип отурушат мына. Бул столдо кальян турат, могу столдо отурат. Экөө эки столдо бүт пацандар отурат. Надо кальянды алып кетишти бияка. Келет, паспорт сурайбыз, паспорт. Паспорт мен түшүнүп атам, болуптур. Совершеннолетний алсын паспортун. Жок, ал неге кана, где? Ана сен нары бери басып атасың, администрациясында турабы? Охрана деген бар, нары бери басып атат. Могу тетигин пацанды эмне? 18 жашта көрүп атасыңарбы? Жок, мына. Оң детезден эле көрбөйсүңөрбү? Мен байке 10 адам келсе, баарын билбейсиздер. Караш керек. Жаш бала киргенден кийин караш керек. Жаш бала киргенде мисалы чыгарып беребиз, ал. Малолетний келдиби? Несовершеннолетний. Карап койгула. Кайсы жерде отурат, кайсы столго отурду? Ким менен отурат? Өзүңүздөр уккандай Бишкек паркта жаш өспүрүмдөр кальян чеге отурушат деген аудио билдирүүнү Күбө New TV Патруль программасынын WhatsApp'тагы дарегине калтырган. Айтылган дарек боюнча барганыбызда Чакырткан жаран жаш балдар ойногон аянтчага жакын жердеги кальянканада жашы 18га чыга элек балдар түтүн соруп отурушат. Администратору карабай жатат деген дооматтарын коюп жатыптыр. Мында карап койсоңор болот да, көз жүгүртүп. Тиги малолетний чеккен жокпу? Же эмне кылып атат деп мындай. Ответственность деген болуш керек да. Силер мону ачкандан кийин силер жоопкерчилик жүргүзүңөр. А силердики да мен инем 2 күн жашап атат, 2 күн жашап атат. Байке, биз 10га чейин. Анда каякта жүрдү түнү менен кайда? Өзүнөн суралычы байке мына. Өзүнөн суралычы, түнү бул жак жабылып. Күндө түшүп түшүргөн Инстаграмда жүрөт мына. Амне жанында түшүп сүрөткө чыгып атасың сен. Инстаграмга кирип алып тастарды басып. Байке, биз бүт баары менен сүрөткө түшөбүз, сүрөткө түшкөн. Ой, ата звездасың го дейм, а? Звездасың го дейм. Звезда эмесмин, просто түшөбүз да сүрөткө. Хабиб болуп кеткенсиң го дейм мен сени, а? Көрүнүшкө күйүп-пышып, зээни кейип жаткан адам 2 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан өспүрүм курактагы жакын инисин ушул жайдан тапканын. Ал келген маалда балдар чоңдору менен аралашып отуруп, кальян тартып отурганын сүрөттөп берди. Сен айтып атасың, ушул жерде 1 айдан бери жүрөт ушул жерде. Теннис ойнойт, PlayStation ойнойт, жаш балдардын ойunu. Биз буга алкоголь, кальян сатпайбыз байке. Өзү сатпайсыз ушул балдар менен жүрүп ушуну чегип атат ушул жерде. Ушул жерде ичип атат. Кичинекей балдар ойногон жерден ушундай спиртной сатканга болобу? Сатпайт, кафеде эле байке. Ушулар да сатылышалар, Бирөөсү канча болот мунун?
Kilosu 3 so'm bor. 3 so'm. Mына меню. Кимдер чегет көбүнчө? 18 жаштан өйдөлөр чегет. Бул жакта 18 паспорттун көрүп аны сатабыз. Ошо эле. Көбүнчө кандай түрлөрүн сатасыздар дейм сиздер? Түрү деген бирде эле түрү болот. Спиртной кошулбайт да? Жок, эчтеке кошулбайт, только суу менен сатылат. Мас кылып мындай Жок, жок, андай жок. Андай жок сиздерде. Без никотин и строго мына менюну тартып алсаңыз болот. Бул жакта вино деген же алкоголдо сатылбайт. Бизде только суу менен экен, э? Ооба, мына бүттүм. Бул вкустары. Биз алкоголь менен сатпайбыз. Бул обычный эле меню, гостилерге эле сатылат. Гостилерге сатылат. Бул учакта сатыла турган нерселер. Вискилер, арактар, ромдор. Ошентип баласын издеп жаткан тарап анын аман эсен табылганына сүйүнүп, бирок анысы жаман чөйрөдөн жосунсуз жоруктарды жасаганына күйүнүп, Бишкек парктан ал күнү үйлөрүнө кетип, чыгармачыл топ болсо өз жолу менен андан ары кетет. Биз үчүн окуянын кызыгы эртеси башталды. Тагыраагы өзүн Бишкек парктын юристи болом деп тааныштырган жигит бизге телефон аркылуу байланышка чыгып, шарттарды коюп баштады. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Ильяс Жолдос. Ооба. Мен атым Кубанычбек, Бишкек парктан чалыпмын. Аха. Көчө эме болуп турбайбы? Эмне болду эле? Видео тартып кеткен турбайсыңбы? Ооба, бир ошол тууралуу. Мен ошол тууралуу эместек болуп, билсек болуп, мен бияка юрист болуп иштейм, Бишкек парктан. New TV патруль деген программадан болду. Эмнеге эфирге чыгат, эмне деп чыгат эфирге? А кандай бул? Кандай суроо бул? Ошо мен ошо сиздин эмеңизди сурап атам да. Получается, биздин деген аякта кальянды 14 жашар балага сатты деп күнөөлөп атасыңарбы азыр? Мен күнөөлөгөн жокмун аны. Ага. Материал кандай, какого рода будет, эмне болот, биздин комментарийбиз барбы жокпу, ошону эле дегенбизди. Комментарий материал. Ооба, эки тарап. Кандай? Биздин атыбыздан ким сүйлөдү эле? Тиги администратор өзү эле жооп берип аткан, Биздин территория болуп атат да, практически туурабы. Анан Бишкек парк тууралуу эмне деп айтылат, эмне болот, ошону эле биз эметип коелу деп атабыз, балки мүмкүн болсо көрүп коелу депчи. Ошо биз жаман аттуу болбосок эле болду анан. Эми болгондой эле кечинде эмне болсо ошол жакта ошондой эле чыгат да. Макул. Алло. Ооба. Эмне Кубанычбек, эме боюнча кайрылы. Мен видеоматериал. Ошону биз тууралуу үзүндүсүнөн көрүп кетсек болобу до эфира? Жок, силердин эме жумушарга кийлигишпегендей, слового эметпегендей болобу? Просто если есть возможность, чисто эме сурап атам да, по-дружески көрүп коелучу материалды, чтобы предпринять какие-то действия возможные. Или наоборот, бир эмелерибиз болуп калса, байке мындай болуп калат го, туура эмес болмок жер деп айткангачы. Кеч болуп калбасын. А эмне жакпаган жер болсо кесип коюшубуз керекпи анда? Жок, мен силерге айтып атпаймынбы, сиздин жумушуңузга дагы сөз эркиндигине да кийлигише албайбыз биз. Просто эми суранабыз, могул жериңизди байке моуну өзгөртүп айтыңызчы, мындай кылыңыз депчи. Ошо ойдон чыгып кетсе, анда биз башка тиешелүү жерлерге кайрылганга эме болот, муктаж болуп калабыз да. Там бизге жакса материал, в смысле, если эчтеке эмебиз жок болсо, каршылыгыбыз жок болсо, анда кетерсиң, парк бойдон болсо, парк бойдон кетерсиң. Если жок болуп турган болсо, анда биз сураналы деп атабыз да сизденчи, чтоб байке могул жерин мындай кылып коюңуз, мындай кылып койсоңуз депчи. Болбой эле ошо ойдон чыгарсаңыз, анда уже башка жерден жолугабыз деген мааниде айтып атам да. Бул маалда бизди чакыртып, окуяны коомчулукка жайылтууга кызыктар болуп жаткан тарап, жаш баланын келечеги үчүн ал жөндө маалыматтарды чыгарбай эле коюуну өтүнүшөт. Бирок коомдук жайдагы, болгондо да жаш өспүрүмдөр ойногон аянтчага канат таш жайгашкан кальянкана тууралуу коомчулукту эфир аркылуу кабардар кылып коюуну туура көрдүк. Ал эми Бишкек парктын юристимин деген жигит менен байланышып, суроолорубузга жооп берүүсүн өтүнгөнүбүздү ал комментарий бере албасын. Учурда алардын жетекчилиги окуяга байланыштуу өз ара иликтөө иштерин жүргүзүп жаткандыгын билдирди.
Сиздерге жума ичинде катталган кылмыш кырсык окуялары жөнүндө Ильязбек Балташев баяндап берди. Эгерде сиздерде да жогорудагыдай маалыматтар болсо, НИИ ТВ патрулдун 0776 34 43 17 WhatsApp номерине билдирүү калтырсаңыздар болот. Кийинки эфирден жолукканча аман болуңуздар.